Өлкөдө жакынкы күндөрү атап айтканда 1-2 күн ичинде чет өлкөлүк номурлуу унааларга карата чоң масштабтагы рейдтик иш-чаралар өтөт. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирип, анда рейд учурунда аныкталган чет өлкөлүк номурлуу унаалар айып короо жайына токтотулуп, андан ары чыгарылбай, толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүлөрүн же утилдештирилерин билдирди. Аталган башкармалыктын билдиришинче, бул багытта өлкө башчысынын жарлыгына ылайык 1-октябрга чейин мөөнөт белгиленип, өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн Абхазия, Армения өңдүү чет өлкөлүк номурлуу унааларга 10 аймактык мамлекеттик кыргыз номурларын алуу талабы коюлган. Ал эми кыргыз номерлерин өз убагында албаган чет өлкөлүк унаалар тетик катар сатылышы, өлкөдөн чыгарылышы же утилдештирилиши керектиги эскертилген. Анын жыйынтыгында бүгүнкү күндө өлкө боюнча 30 миңден ашуун чет өлкөлүк номурлуу унаалар 10 аймактык мамлекеттик кыргыз номурларын алышканы белгилүү болду. Жакынкы күндөрү эртең бүрсүңдөрү өлкө боюнча чет өлкөлүк номурларга карата чоң масштабта рейдтик иш-чара жүргүзүлөт. Анын алкагында буга чейин унааларын легализация кылбаган, 10 кыргыз номурларын албаган, мыйзамдаштырбаган чет өлкөлүк унаалар токтотулуп, айып короо жайына токтотулат. Айып короо жайына токтотулгандан кийин мурдагыдай ал автоунаа айып короо жайынан чыгарылбайт, толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүлөт же утилизация болот. Ошол эле учурда мына 10 аймактуу номурду алган унаалардагы кимдин кайсы айдоочуга катталса, ошол айдоочу гана айдоого милдеттүү, өлкөдөн чыгарууга болбойт. Ошондой эле такси кызматын аткарууга дагы болбойт. Ал эми чет өлкөлүк номурлуу унааларга карата чоң масштабтагы рейдтик иш-чаралар болгонго чейин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларга түшүндүрүү жана эскертүү иш-чараларын өткөрүүнү улантууда. Алсак бүгүн дагы аталган башкармалык биздин чыгармачылык топ менен биргеликте чет өлкөлүк номурлуу унааларды айдаган айдоочуларга карата түшүндүрүү жана эскертүү иштерин жүргүздү. Буга чейин маалымат чыккан билесизби? Ооба билем, аны бар. Ооба бул деген машина байке угондо жүрүптүр. Мынакей маалыматтан берип, 05 кж мага деген Армения номери менен краунумду алмаштырып кетишкен болчу. Мен арыз жазгам ошол айрылган, мен жолдошум азыр. Мен түшүндүм, анан буну кантип неме кыласыз? Легализация кылынбайт, бул кыргыз номерде бул машина. Анан мен ошол кыргыз номерде мени алдап кетишкен экен. Шылуун балдарга капа болуп калдым. Мен арыз менен кайрылгам. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы буга чейинки бир канча жолу эскертүүлөргө карабастан кыргыз номурун албаган айрым айдоочулар дагы кездешип жатканын билдирет. Бирок башкармалык көпчүлүгү унаалары мыйзамдаштырганы аныкталганын маалымдады. Демек бардыгында тийиштүү маалымат бардыгы айтылды. Буга чейин эскертүүгө карабастан өз мөөнөтүндө унааларын мыйзамдаштырбаган, 10 аймактуу кыргыз номурун албаган айрым айдоочулар дагы кездешип жатат. Аларга дагы бүгүнкү күндө түшүндүрүү, эскертүү, жеткирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Белгилей кетсек, 3 ноябрда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Эмиль Жакыпов буга чейин башка мамлекет кызматтары менен биргеликте өткөрүлгөн рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө 1000ден ашуун чет өлкөлүк номурлуу унаалар аныкталганын билдирген болчу. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.